Телефон чалып, караңгы түндө сүйлөшүп, тамаша айтып, каткырып, кээде жинденип, таңдарда чуу талашып сүйүү сөздөрүн, ошондо мен сүйүүнү алгам үйрөнүп. Сан ойлор учуп, ырымды жаздым эскерип, экөөбүз үчүн ушулар болсун эстелик. Арыбаңыздар урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан поэзия мүнөттөрү жана мен Айзире Кадаева. Дегеле сүйүүдөн алам жаралат, сүйүүнүн өзү түбөлүк демекчи. Мен жогоруда айтып өткөн ушул мыкты сүйүү жөнүндөгү ырсаптар кимге таандык экен деп кызыгып жаткан болсоңуз, дал ушул мыкты ырсаптардын автору бүгүн бизде конокто Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин бүтүрүүчүсү Токтобаев Казбек мырза келип олтурат. Саламатсызбы, Казбек мырза? Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Дегеле бүгүн маанаңыз кандай? Сон жакшы болуп атат. Келиңиз, мен сизди тааныштырып өттүм, ошентсе да сиз өзүңүздү дагы бир жолу биздин көрөрмандарга тааныштырып, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Аты жөнүм Казбек Токтобаев, Кара Кулжа районуна караштуу Алай Корөнүнүн Кайынтыл айылынан болом. 2019 мектепти аяктап, жогоруда айтып өткөндөй Бибисара Бейшеналиева атындагы университетти бүтүргөм. Учурда Ош улуттук драма театрында актер болуп иштейм. Актер болуп иштейсиз. Дегеле драма театрда иштеген болсоңуз, анда театр жаатында кандай жаңылыктар болуп жатат? Театр жаатында жаңылыктар азыр жакшы, буюрса жакында эле Мекендин таш деген жаңы спектакль коюлду, андан кийин Ээн кайдагы жол той деген спектакль коюлду, буюрса азыр дагы Чыңгыз Айтматовдун тоолору кулагандасын коюп атабыз, иштеп атабыз учурда. Дегеле актёрмун деп калдыңыз. Актер менен бул акынчылыкты кантип алып кетип жатасыз? Эми бул экөөдөн эле бирдей искусство. Ооба, чыгармачылык. Чыгармачылык. Роль изденгенде эле буну деле окшош. Роль издеп атып, бул мындай илхам келет, эргүү келет. Ролдун артынан ыр жазылып калат. Айырмасы бир аз эле. Ооба. Дегеле чыгармачыл инсан кичинекей эле нерселерден таасир алып, кичине эле нерселерге ушунчалык берилип, анан чыгарма жаратат, Келиңиз, анда эмесе биздин поэзия мүнөттөрүнүн алгачкы эле башталышында биздин Казбек мырзадан поэзия угуп баштайлы. Өзүңүздөн автордук ырыңызды бизге окуп берсеңиз. Ата-энем тууралуу окуп берейин. Албетте. Күн нурундай бийик мага баркыңар, жол чырагым жарык берген айсыңар. Ата-апа силер ушул өмүрдө төгөн-бөгөн берекелүү жансыңар. Тоодон бийик, күндөн жарык бакытым. Силер менин бар байлыгым, азыгым. Ата-апа сен бар үчүн дүйнөдө жаратканга бүтүн өмүр ыраазымын. Бириң айсың, бириң күнсүң төбөмдө. Эркин жүрөм турмуш деген кемемде. Карааныңар зор бакытко мен үчүн жаным берем, атам, апам дегенде. Дүйнөм түгөл сен бар үчүн жанымда. Рухум бийик сен өмүрдө барыңда. Тоону тешип кырды ашып өтөмүн. Ата-энем күлүп турса кашымда. Азаматсыз демек, ата-эне жөнүндөгү мыкты ырсаптар десек болот, Айтыңызчы, Казбек мырза, поэзия жаратуу, дегеле ыр жазууга качан кызыгып баштадыңыз эле? Ыр жазууга мектепте окуп жүргөн кезден бери эле, кичинекей 7-6 класстан бери кызыгып, ооба, жазып, ал кезде классташтарым шылдыңдап, ушинтип кантип ыр жазсын жазбай эле. Алгачкы ырыңызды эстей аласызбы азыр? Ооба, алгачкы ырым Эмне жөнүндө болчу? Сүйүү жөнүндө болчу. Унутуп атам жыта. 14 жашыңыздан сүйүү жөнүндө жазса боло турган жашта жазган экенсиз. Дегеле кандай темадагы ырларды көбүрөөк жазасыз? Албетте ар кыл темалар болот. Көп акындар бар, сүйүүгө көп деле берилишпейт, же болбосо кээ бирлери көбүнчө сүйүү жөнүндө жазышат. Эми мен атам өзү кыргыз адабиятчы. Анан балам сүйүү тууралуу, сүйүүнү глобальный тема кылып алба дейт да. Сүйүү учурунда келет, ошол учурда жазып аласың, башка жактан издендечи. Негизи көбүнчө мындай турмуш, жашоо тиричиликке басым жасайм. Сүйүү баягы келип кеткен учурда өзү жазыла берет. Өзү жазыла берет, Дегеле кантип ыр жазасыз? Сизге эмнелер таасир этет? Кандай убакта? Кээ бир акындар мынтип олтуруп, жамгыр жааган мезгилде жазышат, же болбосо көбүнчө кечинде жазышат, Ооба. Негизи кечинде жазган ыңгайлуу, анткени тынч, өзүң жалгыз, эч ким мындай тоскоолдук кылбайт. Көп учурда ушу түнкү 12ден кийин. Түнкү 12ден кийин жазасыз, Айтыңызчы, жазып, бирок ачыкка чыгарбай жүргөн ырларыңыз барбы? Дегеле акындын 3 тептери болот дейт, Биринчиси бул элге жарыяган ырлары, экинчиси сүйүктүүсүнө, үчүнчүсү эч кимге көрсөтпөгөн ырлары деп коет. Бар албетте. Аларды көрсөткүңүз келбейби? Жок.
Чыгыңыз келбейт, жүрөктөн ошо арналган адамга жазылган ырлар сакталып кала берсин. Албетте, айтыңызчы, студент мезгилиңизде өзүңүздү активдүү болдум деп эсептейсизби? Студент мезгилде эми активдүү эле болдум. Көп жерлерге бардык, көп нерсени көрдүк, үйрөндүк. Келиңиз, студент мезгилиңизде жазган ырларыңыз барбы, эсиңиздеби? Бар. Студенттик күндөр деген ырым бар. Ошону угалы анда эмесе? Керемет студенттик күндөрүм. Жыргап анан капаланбай жүргөнүм, сонун мезгил ушул убак билсеңер, түнкү саат 10 жакшы жат дейт сүйгөнүм. Күчүң ашып болуп турган убагың, кыз колунан кармап жүрчү курагың, жетелешип парк айлана басканда канат сенин сүйүүдөгү кумарың. Акча да жок, ачка калган курсагай. Телефондо ата энеге бурамай, акыбалын сурап анан акырын, акчам бүттү, бергиле деп сурамай. Кээ күндөрү уйкуга ачып уктабай, таңдар атат баштар жазды ыктабай, ойлонбостон жата берип сабакты, анан барып параларда уктамай. Мына ушундай кызык күндөр коштолот. Сабак калса эмбы бизге топтолот. Отработка кылыш керек деп жүрүп, арам кошкон салмагыбыз жок болот. Келиңиз, айтыңызчы, студент мезгилиңизде кандай кызыктуу окуялар башыңыздан өттү эле? Ушундай болуп, албетте ачка калган күндөр болот, Ооба, ачка калган күндөр эми мен Бишкекте бир тууган акем менен жашадым. Алар семьялуу, анан ачка деле калган жокмун да. Анткени түшкүгө кадимкидей акча беришет. Түштөнүн университеттен берген акча менен кылсам, эртең кечинде үйдөгүлөрдүн тамагын ичип ачка калган жокмун. Анан бул кызыктуу күндөрдүн бири мен үчүн биз стенка коюп жүргөнбүз көлдө, группалаштар менен окуучуларга суицид миграция боюнча. Анан окуучу болуп чыгабыз, сахнага чыгып, анан кийин бир окуучу кыздан эже болуп эметкен сурайт да: "Сен эмне кылдың, эмнени аткарып келдиң?" деп сурайын десе, ошол кыз сахнага кечигип чыкпай калган да. Биз баштаган кездечи. Анан кийин ошол бүткөндөн кийин, ал сурап бүткөндөн кийин анан кийин келет дагы: мен чыкпай калган турбаймынбы" деп туруп, зритель көрүп атат баары жагы. Мен чыкпай калбадымбы деп атпай чыгып турчу. Ошол эң студент кезде эң күлкүлүү ошол окуя болгон. Кызыктуу болгон учур болгон, Деги эле студент мезгилде активдүү болсоңуз, мектеп убагында да активдүү болдуңуз деп ойлойбуз. Өзгөчө кайсыл предметтерди жактырат элеңиз? Негизи эң жакшы көргөн предметим бул дене тарбия болчу мектепте. Албетте, бул балдардыкы көбүнчө ушундай болот, Андан кийин адабият, тил, тарых. Анткени атам өзү кыргыз тили, кыргыз адабияттан берет. Именно мага сабак берчү. Yani эртеси сабак болор күнү Казбек эртең сабак бар деп айтып койт эле. Эртеси барганда биринчи менен сурайт да. Мен билбей калбашым керек болчу. Албетте. Мугалимдин баласы демек сабактарга кечикпеш керек, албетте барыш керек, катышыш керек, Ооба, негизи эми азыркы акылым болгондо окуучу кезде көп калбай, качпай, ооба. Окумаксыз. Деги эле айтыңызчы, чыгармачылык чөрүгө аралашкандан кийин актёрмун деп калдыңыз. Бул актёрлукту кантип тандадыңыз? Негизи мен кичинекейимден бери эле же журналист болом, же актер болом дечүм. Анан кесип тандоо учуруна келгенде үйдөгүлөргө айттым: же журналист болом, же актер болом. Аны экөөнү тең кылдырбасаңар, анда үйлөнөм, айылда калып силердин жаныңарда болом, окубайм дедим. Мага башка окуунун кызыгы жок. Окусам деле ал нерсени алып кете албайм деп айттым да. Айтыңыз. Үйүңүздөгүлөр каршы болгон жок сизди актерлукка макул болушту. Колдоо көрсөтүштү, ооба. Деги эле актер болуп жүрүп кандай кызыктарга калдыңыз, же болбосо кандай кыйынчылыктар болду башында? Актер болуп, бул студент кезде актер негизи окуш кыйын. Чыдаган адам окуп бүтөт. Анткени башка окуу жайларда саат 4-тө, эң кеч 4-тө бүтөт го сабак. Бизде эртең 8:30 барып, кечки 10-11-де бүткөн убактар болгон. Даярданабыз, спектакль коебуз, чыкпайт ал. Ошентип негизи эле кыйынчылык күндөр ушу кечинде агай чыгарбайт. Анан кийин курсагың ачка кылып туруп даярдайт да. Ошондо мээңерге сиңет, силердин мээңерге эч нерсе болбосо той алсаңар сиңбейт деп түнкүсүн алып калып даярдачу. Кыйынчылык ошондо болгон. Деги эле чыгармачылыктын өзүнчө, ар биринин өзүнчө кыйынчылыктары бар демекчисиз. Айтыңызчы, мына ушул акындыкка, деги эле поэзияга аралашып жүргөндөн бери кайсыл акындарды баалап угасыз, же болбосо кайсыл акындын ырлары өзгөчө жагат? Негизи азыр заманыбызда жаш акындардан буюрса Акбар Кубанычбеков жакшы жазып атат. Бердибек Жамгырчиев, Муса Жангазиев. Негизи ушулардын ырлары негизи өтүмдүү, таасирдүү.
дагы мурдагы жазуучулардан алсак, мисалы Сооронбай Жусуев, дагы ошого окшогон көп залкарлар бар. Эми анын баарын атап отурганда азыр ооба. Келиңиз, анда мен сизден дагы бир жолу татынакай болгон поэзия сураналы. Сүйүү тууралуу окуп берейинби? Албетте. Жүрөктөш сүйгөнүм бол. Атыңды ата улам, жолумду таппай келем. Ат деген кең дүйнөгө кысылып батпай денем. Кичине жүрөгүмөн чоң орун берип сага, мөөр баскам ишенип кой, сен аттуу аттар менен. Жарыгым билесиңби? Өзүңсүң жүрөктөшүм. Сен үчүн сызып турат саатымда мүнөттөрүм. Өзүмдү бактылуу деп эсептеп алганым чын. Анткени мага карап жылмаят сүрөттөрүм. Сүрөттөн карап сени, жүзүңдөн сүйөм дайым. Сен үчүн ырлар жазып сени деп жүрөм жаным. Сен деген сүйүү ырым түгөнбөйт бүтпөйт дагы. Ал болуп күйүү анан сезимди каптайт жалын. Кыдырып кайда барсам, жалгыз сен оюмдагы. Багытым, кадамдарым чын сага коюлганы. Үнүңдү эшиткенде көңүлүм жылый түшүп, атүгүл кубандырат кайгымың жоюлганы. Ооба сен, бар байлыгым, бүт дүйнөм колумдагы. Жанымда жандап жүрсөң ачылар жолумдагы. Жалгызым колуңду бер түбөлүк бир болууга, өзүң бол тосуп чыкчу жубайым жолумдагы. Азыркы учурда сүйүктүүңүз барбы? Жок, азыркы учурда үйлөнө элекмин. Жалгыз. Демек, жүрөгүңүз бош. Бизден көрүп жаткан кыздар болсо, албетте чамдаңыздар деп койсок болот, Келиңиз, Казыбек мырза, айтыңызчы, мына ушундай сүйүү жөнүндө мыкты ырцаптар жазып турсуз деги эле, сүйүү сиз үчүн эмне? Сүйүү керемет бир сонун сезим да. Мен негизи көп учурда ушу сүйүүнүн мындай негизги чечмеленишин билбей келет элем, бирок бизде Төкмакым бар, Ахматбек Султан уулу деген. Ошонун бир айтканы бар да. Сүйүү бул 4 мезгил сыяктуу дейт да. Келет, кетет, келет, кетет дейт. Чыныгы сүйүү бир өмүр сыяктуу дейт. Бир эле жолу берилет, кайра келбейт дейт да. Кайра келбейт деп айтасыз. Кандай гана керемет сөздөр, Айтыңызчы, мына ушундай ырларды жазып жүрүп, өзүңүзгө ушул кээ бир ырлары жакын болуп калган учурлар болот, кээ биркилери жакпай калган учурлар болот. Жакпай калган ырларыңызды эмне кыласыз? Кайра башынан иштеп чыгасызбы, же болбосо акындардын адатынча өрттөп саласызбы деген сыяктуу? Жок, эми кээ бир ырлар чындап баягы жакпай калат. Жазып бүткөндөн кийин, андан кийин жакшыраак ыр жазып алсаң, ал мурдагы жазган ырың жакпай калат. Анын үстүнөн кайра иштеп чыгыш керек болот. Жок, мен ыргытпайм. Өзүм жазган ырларым деп кайра иштеп чыгып, иштей албай калсам ошо боюнча сакталып тура берет. Сакталып турат, Кандай керемет. Келиңиз, Казыбек мырза, сизге кийинки суроо мындай болсун. Айылдын эле чаңытып чоңойгон балдарынан экенсиз. Азыркы учурда айылды сагынасызбы деги эле? Айыл дегенде эсиңизге эмне келет? Айыл дегенде эсиме апамын бир урганы келет. Оригиналдуу жооп. Анткени урбайт эле, баягы урушат эле да. Мындай бир ишти кылып кой дейт, ооба деп туруп балдар менен ойноп кетип каласың. Жаңы кийим кийип барып, анан кийир кийим менен келгенде апамын урушкан, анан кошунанын апаң сени издеп жүрөт деген сөзү эсиңизден чыкпайт, баарыбыз. Балалыкты эстетип турат да ошолор. Балалыгыңызда шок болдуңузбу, же болбосо жөн гана тынч бала болдуңузбу? Жок, мен шок болчумун. Мен үйдүн кенже баласымын да, оюмдагыны кылат элем. Мектептен кээде терезеден мугалим сабак өтүп атканда качып чыгып кетип, тоо үчүн да, ушу бир оюн үчүн ошентчимин да. Анан үйдөн деле көп эметпейт элем. Көп иш кылбайт элем да, атамдын эрке баласы болот элем. Такыр иш кылбай ойноп ушу. Жаштыктын доорун сүрүү керек демекчисиз, Айтыңызчы, ыр жазып баштаганда деги эле ырыңызды ушинтип жаратып алып, анан биринчи болуп кимге окуп бересиз? Деги эле кимден ушул ырым кандай болуптур деп сурайсыз? Биринчи болуп мен үйүмдөгүлөргө, үй бүлөмө көрсөтөм. Азыр эменин технологиянын заманы да. WhatsApp деген бар. Соцбаракчаларга. Жок, соцбаракчадан мурда WhatsApp'та семья деген группа бар. Ата-энең, бир туугандарың жазып бүтүп, иштеп чыгып, анан биринчи ошол баягы эмне болсо да баягы ушул учурга жеткирген ата-эне да. Ата-эненин ой пикири, алардын колдоосу начарыраак болуп калса да жакшы болуп туруп алам деген сөзү дем берет да. Анан ошондон кийин кайсыл жерге болбосун мындай тартынбай киргизгенге мүмкүнчүлүк болот да. Биринчи сын ошо ата-эне менен кийин анан таратам да, бир жактара киргизсем.
Азаматсыз. Айтыңызчы, Казбек мырза, бул жылы жаңы жылды кантип тостуңуз? Же болбосо кимдердин айланасында тостуңуз? Бул жылы жаңы жылды Бишкектен тостум. Бишкекте акам, жеңемдер бар. Ошолор менен тостум Бишкекте. Деги эле өткөн жылга өкүнүчтөрүңүз жокпу? Жана жаңы жылга кандай пландарыңыз бар? Өткөн жылга өкүнүч деле жок. Баары сонун, буюрса окууну бүттүм. Өткөн жыл ийгиликтүү болду. Диплом алдым, жумушка кирдим. Өзүм кесип менен иштеп атам. Буюрса эми жаңы жылда эми жакшы чыгармаларды жаратуу, чыгармачылыктын үстүндө иштөө. Деги эле китеп чыгарайын деген оюңуз барбы? Китеп чыгарайын деген оюм көптөн бери бар. Бирок театрдан көп бошой албай, ырларды топтоп, аларды терип, ошентип бир жыйнай албай атам да. Жакшы жыйнасам буюрса китеп чыгарайын деген ойлор бар. Айтыңызчы, мына ушул ырларыңызды жазып бүткөндөн кийин кандайдыр бир поэзиянын мыкты сынчыларына сындатып көрдүңүз беле, агайларга деген сыяктуу? Жок. Сындатып көргөн эмессиз, Мен Зайырбек Ажматов бир-эки жолу көрүп калган жазган ырымы. Ал мен шаарга жаңы барганда ошо агайлар менен таанышып, тартынбайт элем, агай ыр жазам, көрүп берип коюңуз, угуп коюңуз деп. Анан тааныш болуп, бир-эки ырларымы көрсөткөнмүн, багыт көрсөткөн агай. Өзүңүздүн сиздин ырларыңызды жактыргандар сизге келип айтабы, мисалы, сен ырың мага жабып калды, мына ырың сонун экен деген сыяктуу? Сиздин дагы полковниктериңиз барбы? Жок, эми соц баракчадан бар албетте. Инстаграмдан бир жазып жүктөп койсоң, китебиңиз чыкса алат элек, ырларыңызды жөнөтүп туруңуз, мындай бир жерлерге барып окуп калганда деле бир ырың жагып калса, ушул ырың мага жөнөтүп койчу, жакшы экен, Азамат, каяктан болосуң деп таанып калган адамдар болот. Ал эми тескерисинче болгонбу? Бул ырың жакпай калды мага, эмнеге мынтип жазып койдуң деген сыяктуу? Эми болгон менин бир досум бар, Байман Нурбек деген. Жакшы жазат, акын бала. Экөөбүз кичинекейден бери экөөбүз бирге ыр жазып чоңойгонбуз. Сынды ошол айтат. Баягы экөөбүз дос болгон үчүн бири-бирибизге тартынбай айта беребиз да. Мына жерим мындай болуп калыптыр, досум оңдоп кой, бири-бирибизди түшүнөбүз. Кээде бири-бирибиз, мисалы, менин ырым өзүм фантазиям жетпей калса, бир жери жакпай атса, көрсөтөм да ушул жерин кандай кылып оңдосом болот десем, мындай ушундай бир жолдорун айтат да алчы, акылы жеткен, мындай дарамети жеткен ойлорунчу. Ошондой эле мен деле ага ошентип айтып турасыздар, э? Айтыңызчы, мындан сырткары да кандай хоббилериңиз бар? Мындан сырткары Бишкекте студент кезде тамада болчумун. Той алып барат элем. Эми ал хобби деле эмес, кошумча акча кылыш үчүн. Анан бош кезде көбүнчө ушу интернеттен бир улуу инсандардын эмелерин угуп, мындай кандай десем, баягы улуу актерлордун, улуу акын жазуучулардын баягы маектерин же ошолор тууралуу айтылган бир фактыларды угуп, өзүмө бир багажыма бир эме кылам да. Албетте китеп окуйм. Башкадан да толтурамын демекчисиз. Айтыңызчы, өзүңүз деги эле кино актер болгондон кийин кайсыл жанрда кинолорду жактырасыз? Кайсыл жанрда кинолорду көбүрөөк көрөсүз? Жок, мен кино көрбөйм өзүм. Көп кино көрбөйм. Актер болгондон кийин кандай жанр болбосун ойнош керек. Бирок мага негизи мындай ойногум келип жүрөт деген жанр бул драма. Драмада ойногум келет. Деги эле, мисалы, сиз ушул киного ойногону түшкөндө, мына ушунчалык кыйналган учурлар болгонбу? Сизге ушундай бир образды берсе, муну аткара албайсыз. Мисалы, мен буга күчүм жетпейт, же болбосо аткарасың деген сыяктуу. 5 курсту бүтүп атканда госэкзаменде биз монолог айтканбыз. Ошондо Шайлообек Дүйшеевдин Эсиңе кел деген, жанагы бир кемпир баткан жокпу деген эмеси бар, поэзиясы бар. Ошону мен монолог кылып айткам. Ошол монологду чыгарыш мага аябай оор болгон. Анткени ал жерде карылар үйүндө калган кемпирлер тууралуу, Чаншан, Талас, тиги ат башы, ушул жактан кемпирлерди көрдүм. Көчөдө жүрөт, карылар үйүндө отурат дегендердичи. Ошону чыгарыш үчүн мен 3 жолу карылар үйүнө барып, карылар менен маек кылып келгем, сүйлөшүп. Анткени мен устатым ушу өзүмө жаккандай эле болот, бирок көзүң пустой, көрбөй атасың деп аябай кыйнаган мени. Келиңиз анда, Казбек мырза, бизге мына ушул поэзия мүнөттөрүнүн аягында дагы бир жолу поэзия тартып алып кетиңизчи.
ооба, жана айткандай турмуш тууралуу жазам деп коем. Эми турмуш, тиричилик тууралуу бир жазган Албетте. урум окуп берейин. Кече, бүгүн, эртең. Кече, бүгүн, анан эртең күн өтүп. Кылым өтөт жашоо менен күрөшүп. Кээси жүрсө санаасы жок бейгапар, кээсин койду аттиң турмуш жүдөтүп. Айлар өтүп, мезгил жылга алмашып. Алып урушуп өмүр менен кармашып. Алан сайын биз жакындап барабыз аркы дүйнө ааламына жай басып. Секунд, мүнөт, сааттар учуп зымырап. Серпилишип агып өтөт жылыбат. Сапырылган бүдөмүктү аралап сапар алып барам мен дагы урап. Жыл айланып 4 мезгилди аралап. Жылдыз өчүп күн көрүнүп агарат. Жүрөгүмдө өйгөн бир муңумду жаздын айы унуттуруп баратат. Азамат жазгандай гана керемет ырсаптары. Мына ушинтип бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келип калыптыр. Келиңиз Казбек мырза, мен убакыттын аягында сизге эркин микрофон берейин. Барыңыздарды биринчиден жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Оорубаңыздар, ден соолугуңуздар бекем болсун. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Сизге Ишиңиздер дагы ар дайым келип ийгиликте коштолуп жүрсүн. Чоң рахмат. Мына ушинтип бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келип жетти, урматтуу угарманым. Бул жолку поэзия мүнөттөрүндө сиздер үчүн мыкты конок келди жана ошондой эле мыкты поэзия тартуулады десек болот. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.